Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги эч бир кызматта бир жетекчи болуп иштеп көрбөгөн адамдын өзүнүн мындай тажрыйбасын билгизип атат. Баягы депутаттар комитетке ар кандай маселе менен каралат, чакырса келбей атыптыр. Мен да буга чейин ушу 2020-жылдагы пандемия учурунда мурунку президенттин указы менен врачтарга 200 миңден, кайтыш болгондорго 1 миллиондон деген да. Ошонун 3 миңден ашык ооруган врачтар бар экен, медсестра врачтар. Ошонун болгону 900дөн ашык адам алыптыр, 1200 адам. Өлгөндөрү 60 саны болсо, ошону 32 алыптыр. Калганы бүгүнкү чейин ала элек экен. Алардын кандайдыр документтер да тапшырылып кабыл албай коюштур. Бирок кийин кабыл алыптыр. Андан кийин да 21-апрелге чейинки дагы 925 адам документ тапшырыптыр. Биз ошону маалымат иретинде алып коюу деп, мен берген протокол тапшырма берүүнү суранып, соцкомитетке жиберип бергенбиз. Соцкомитетке барсак, зам министр келиптир, зам министр эчтеке билбейт. Анан биз айттык, кийинки тиешелүү отделдерде, анткени бул министрлерде күнөөсү жок. Бирок ушу тиешелүү отделдерди билген адамдарды келсин, жооп берсин дегенбиз. Бир гана билген Каратаев болчу. Каратаевди эми замдыктан алып койду. Анан ошого эле өзүн мындай бар го, жаман катынча дегендей, ар кандай эле тиги комментарийлер берип, тигини жумушка, буну жумушка деп, эч ким жумушка сураган эмеспиз. Бир гана жумуштан алып аткан Туп институтунун директорун алып аткан боюнча чалганбыз. Эмнеге алып атасыздар? Врачтар каршы болуп атыптыр. Президентке чейин кайрылышты ал врачтар. Анткени бир гана ушул жетекчи Майханаев болот деген жетекчи 1 жыл 3 айдын ичинде операционный жасап, санариптештирүүнү киргизип, цифровизацияны баарын киргизип, компьютердештирип, буга чейин болуп көрбөгөндөй көп нерселерди өзгөртүптүр. Анан ошону биз баягы бирөөсү канатынан чалып сураганбыз. Ошону эмне койбойсуздар банда, врачтар суранып атыптыр деп. Бул ошону мындай туура эмес элге жайылтып, бөлөк жагынан баягы өзүн актагандай болот да. Антип актанбай эле, антип ар кандай сөз айтпай эле, жөн комитетке келип койсо, ооба булардыкы врачтардыкы 200 миңден 1 миллиондон берилет же берилбейт деп. Анткени пандемия учурунда, эң кыйын учурда биздин, мен өзүм оорудум, ооруп аткан врачтар, ооруп аткан медсестралар ооруп атса да иштеп, элдин баарын дарылады. Мамлекеттен эч кандай жардам болгон жок, карапайым элден, айыл-айылда тың активист балдардан жардам болду мынакей. Анан ошол ооруган врачтардын айлыктарын баягы 200 миңден берип коюуну билели дегенбиз. Качан берилеби, бул берилбейби, тактай иретинде. Мына да азыр экинчи этап күчөй турган болсо, ким иштейт? Эртең ким врачтар баары кетип калса, төлөбөй деп. Анда эмне болот биз бүгүнкү күндө мамлекетте? Мынакей Индияны көрүп атасыздар, өрттөп жетишпей атат мынакей. Атак министр жумуштан кетсин, аны алсын деген мен анда эч кандай максатым жок.